заманбап имараттын курулушу Ош облусунун Ноокат районуна караштуу Исанов айыл өкмөтүнүн Жаңы Базар айылында жайгашкан Көкбел аймагынын 40 койкалуу ооруканасы. Учурда мында жумуштар дээрлик бүтүп, курулуштун акыркы жумуштары кызуу жүрүүдө. Азыркы күндө курулуш иштери жүрүп жатат. Күнүнө 50 адамды кабыл алуу жана 40 койкалуу орундуктарга ээ болот. Бул жана бул азыркы күндө блок биринчи этаж кабыл алуу приемный деп коебуз отделениясы, экинчи бөлүм төрөткана отделениясы, үчүнчү терапия отделениясы болот. Бул жерге лифт каралган, мебель каралган. Азыркы күндө заманбап ооруканалардын бири болуп эсептелет ошол Ноокат району боюнча. Жана бул жерде дагы кошумча корпус бар. Хозяйственный корпус деп коебуз, чарбалык корпус. Ал жерде ашканасы жана ашканасы орун алган. Ошондой эле мына азыркы күндө тактап айтканда бир 80% бүтүп калды деп эсептейбиз азыр. Объекттин курулушу 2023-жылы республикалык бюджеттин эсебинен башталган. А жана Б блоктон турган объекттин курулушу бүткөрүү алдында турат. Оорукана 3 кабаттуу болуп, түз формасында А жана Б блоктон турат. А блогунун биринчи кабатында поликлиника сменасына 50 адамды жаранды кабыл алууга ылайыкталган. Ал эми экинчи кабатында 10 койкалуу төрөт бөлүмү, үчүнчү кабатында болсо терапевтик бөлүмү, Б блогунда тепкичтер менен лифт залы каралган. Биз ушул оорукана керек эле, поликлиника керек эле. Биз биздин оорукана мурда финский курулганда снос болгондуна байланыштуу биз убактылуу садиктин зданиясын өзүбүз ашар жол менен бөлүп оңдоп иштеп атабыз, терапия бөлүмүнө. Ошондуктан бизге азыр мына оорукананы биринчи токтом жазганыбыз 2015-жылдан бери жазылган. Бирок ишке кирбей атып, азыр эми 3-4 жылдан бери жумушка кирип, мына заманбап оорукана салынды бизге. Анан ушул көптөн бери биздин мына курулуштар булар эскилиги жеткен курулуштар болчу. Анан мамлекетке канча биз мына өзүбүздүн айыл өкмөттөргө сураныч кылып, мамлекетке дагы кайрылып ошентип жүргөн элек. Анан мынантип президентибизге рахмат, ушул жаңы заманбап курулушубуз курулуп, ушул иштөө алдында турат, бардыгы бүттү, ичинде бүт баары эмеректер менен, оборудованиялар менен, медаппараттар менен келип, жакшы шарттар менен курулуп бүттү. Эми Кудай буйрса ушул ишибизди жакшы кылып элге кызмат көргөзгөнгө даярбыз. Ооруканада тиешелүү курулуш иштеринен тышкары желдетүү каналдары, сигнализация тармагы, ичүүчү суу түтүктөрү, канализация түтүктөрү орнотулду жана электромонтаждоо жумуштары бүткөрүлдү. Оорукана керектүү заманбап медициналык жабдуулар жана эмеректер менен толук камсыздалып, бейтаптар үчүн бардык шарттар түзүлөт. Гүлжан Ажматова, Эркинбек Баймуратов, Ош облусу.